Атамбаев Жээнбеков экөөнүн ортосундагы чыр эмнеден чыкканын айтып берди. Октябрь окуясы боюнча соттук отурум 1-май райондук сотунда өтүшү керек болчу. Айыпталуучулардын бири экс-президент Алмазбек Атамбаев. Адвокаттардын бири келбей калганына байланыштуу сот 8-апрелге жылдырылды. Андан соң журналист Алмазбек Атамбаевка сооронбай Жээнбеков экөөңөрдүн ортодогу чыр эмнеден улам чыккан деп суроо берүүгө үлгүрдү. Ал ортодо Атамбаев мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду жана ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаков кызматтан алынгандыгы үчүн чыр чыккан деп жооп берди. Роза Отунбаева улам кийинки келген бийлик өч алуу менен күчүн көрсөтүп жатат. Слушайте, биздин кыргыздын саясаты жана ушу жигиттердин бири-бири менен өчөшкөнү, тирешкени. Качан ушул неме ушуну таштайсыңар? Силер баары эле камчыны кармап эле бири-бириңерге тоодо тирешесиңер. Ошону болсо мына шаарга да алып келесиңер. Ошол жерде да мына ким кимди багынтат, ким кимди жыгытат, аттан түшүрөт дегендей. Мына ошондой эле болуп атат. Ар бир бийлик келсе эле кайта бири-бирине өчөшүп, күчүн көрсөтүп эле мына биздин кыргыздын саясаты ушундай болуп атат.